негизи бул окуя менин балам ушу эжемдикине барып ошол жерде ушу окуяга кабыл болуп калды. Ал жерде менин эжем жашайт, Шишима Венера жана Карпаев Нурлан дегендер. Ошо кичинекей баласынын Эрзаттын туулган күнү болчу 5 жаштан. Ошого кичине туугандар чогуу кылышыптыр да. Ошол эле жерде ошо булар бир комнатада эле жаткан экен, жана каза болуп калды. Эжем балдарычы Аман 20 жашта, Чыкмак мартта 19 Эрзат жана 5ке толуп аткан туулган күнү болуп аткан балабыз. Анан 2ге чыга элек кызы бар болчу, жайында 2ге чыкмак Жылдыз. Өзү жаңы ошол Жылдызда эрмек кылып төрөп алды эле, анткени былтырдан да чогуу мындан да 20 жашта кызы казы болгон анемияданчы. Өзүбүз деле ошондон эле аяк элек болчубуз. Жаратыбыз аяк элек болчу. Анан ошо андан кийин эле бул калганын билбейт. Анан кийин тиги жестемин өзү алып чыгыптыр. Ошо жестемдер өздөрү чыгып, жестемде өзү кабыргасы сыныган, 4 кабыргасы сынып араң эле басып жүрөт. Ошо жана улуу баласы Канат, ал дагы өзү кабыргалары сынып араң басып жүргөн. Ошо келинибиз Адинай азыр 3-чү роддомдо жатат, сохраненияда деп баласын алып калганга аракет кылышып ошол жака жаткызышканбыз. Ошолор алып жестемдер ошо өздөрү алып калыптыр. Муну кичинекей кызы көрүп калыптыр, жана тирүү калган кызы бар, ошо Сайкал деген 6 жашта. Ошол барып эле мунун колу чыгып турганын көрүп калып эле папа деп мыякта Өнүр байкем окшойт, колу чоңунан чыгып калыптыр деп анан ушуну казып алып чыгышыптыр. Бул баягы ойго болгондонбу эмнеден билбейм, шансы көбүрөөк болот деп тирүү калды да балам. Өзүм 3 балам бар. Ошо улуусу мына агасы жанында болду. Ошо карап, ушу өзү да аэропортко барып чыгарды жана балдардычы. Анан ушул балам 15те. 9-ду бүттү быйыл, ошо лицейге кирип окуп аткан. Анан 3-чү эркек балам бар, дагы эле 2-класс. Бактынур. Бул окуяны мен өзүм интернеттен уктум. Мен азыр жакында эле жайында эле немеге кеткен болчумун, Москвага. Жолдошум ошо Москвада иштейт да. 4-5 жылдан бери. Анан кийин анан мен да ошол жака барып иштеп келейин деп кеткем. Ошо кичине тыйын жыргаң иште эле Москвага барбайт, анан кичине үй жай кылайлы деп неме кылайлы деп ошол жака кеткем мен да. Анан кийин ошо анан сразу эле Москвадан учуп келдим. Өзүм эртең менен эле интернеттен көрдүм. Анан буларга чалсам эч кимиз жооп бербейт, баары эле биринчи айтпай турайлы дешсе керек. Аякта ошо угуп эле мен учуп келдим. Эжем бар болчу, эжем экөөбүз учуп келдик түнкү менен рейс менен. Ошо самолетто биз эле келген жокпуз. Самолетто ошо түшкөн бир жарымдын бери жак бет эле Кыргызстандын баары түшүп ыйлап келишти да. Ошолордун да жаракат экен, баарыбыздын жарабыз бир экен деп келдик. Келгенде эле ошол ыйлап келатышты. Муз калбай калыптыр, туугандарыбыз калбай калыптыр деп эле келип түшүп эле жана аэропортто түшүп эле жана жактарса эми тумандан эч нерсе көрүнбөйт. Үйлөрдүн баары жер менен эле бир болуп калыптыр. Мен ошо өзүм ойго болчумун. Тажем анткени эртең менен эрте жумушка кетет да. Ошондо өзүм ойгонуп калгам да. Анан ошол күнү мен да практикага чыгат болчумун. Анан практикага барайын деп анан эрте го деп кайра жаткам. Анан ойго эле жатып бир маалда айнекти карап турсам эле ошо дүңгүрөдү да, аябай катуу дүңгүрөп, эшиктин баары өрт болуп кетти заматта эле. Караңгы болчу. Караңгы болчу да. Анан аябай өрт болгондон мен аңгыча эле бирдеке деп айтканча эле ап туруп эле ошентип жарылып кетти да, катуу взрыв болуп кетти. Анан дубал кулап түшүп атпайбы. Үстүмө дубал кулап түштү. Анан мен башка жакты көрбөй калдым, ошондо караңгы болуп калды да бүт эле. Анан кийин бир маалда кайра ойгонгон окшойм. Ошондо карасам лейген дөңгөлөк айланып атыптыр бетим маңдайында. Самолеттуку болуш керек. Лейген дөңгөлөк, калган бүт өрт болчу. Ошондон эле ойлодум мен, башка бирдеке башталып кетти депчи. Анан кийин дагы бир жолу жарылганда дубал атып кетти дагы, анын потолок кулап түшүп үстүмө потолок кулап түштү. Ошондо да кайра өзүм жоготуп койгон окшойм мен. Анан кийин бир маалда мени алып чыгып атканда эсиме келди. Түндө дагы больницада ары бери басып жүрө беришкен, каталкаларды сүйрөй беришкен, ошондо да чочуп койгон кетем. Анткени мындай жаман түштөр кирет аябай. Чочуп калам. Психологдор жардам берип атабы, келдиби? Мен өзүм лицейдеги мугалимим бар, Жаза Элечи деген. Ошол психолог келип кетет күндө. Өзү билбептир мен биякта жатканымды. Кечээ күнү случайно эле келип калып, мени көрүп калып аябай кубанып, менин да настроением көтөрүп кетип атат келип. Келген күнү эле
Ушу элиме рахмат теги өздөрү деле келип аткан болду, карапайым элдер өздөрү деле келип атышты. Ушу колунан келгендерин алып келип эле тиги йогуртун көтөрүп келе, соогун көтөрүп келе, кары болобу, жаш болобу деп эле келип атты. Анан жанагы кийим кечектер чогулуп, шок менен даже кээ бирөөлөр кимдер келип кетип атканын деле мындай билбей калдым менчи. Анан ошо чогулуп аткан немелерин келип алып келишип, батпай калса кайра жөнөтүшүп, кайра размерин сурап кетишип, бүгүн мына дагы алып келишип по размеру депчи, кайра мынтип жаңыртып размерин рахмат менен ушундай жакшы мамиле кылышты. Ушинтип алып келишип атат, акчалай келип деле берип кетип атышат. Ушул бизден жардам, мен үй бүлөмөн деп деле келип кетип атат. Бөлөгүнү бүтүн эле кишилер. Кудайга шүгүр, элим бар экен. Ошо ыраазымын. Ушу врачтарга да рахмат. Ушу келген күндөн ушу карашып атат жакшы эле. Ушу дары дармегин баарын сайышып, бүт диагнозун коюп, алып барып тартуу жактарга алып барып келип атат. Өздөрү 4-5 врач болуп көтөрүп, насылка салып, балам кошулуп, барып тартып келишип, кайра жаткызышып, ушинтип эле карап атат. Убагында келип капать этип атышат, уколун да сайып атышат. Азыр лечение жакшы жүрүп атат. Жараты азыр башынан сотрясение оор алды. Анан черепно мозговая травма, позвоночник, поясница неме ушиб, жашки деп атат. Бул анан конечности, буттары да ошо басып калгандан анан перелом жок экен, бирок бул ошо катуу неме түшкөндүктөн бул ушиб болуп, частер болуп переломдон да катуу болот деп атат. Даже главврачтар айтып атат да, бул өзү связка, бул неме дегенде аябай оор болот экен да. Организм молодой, растётся деп атат. Анан азырынча суу эле ичип атат. Кичине овощи, фрукты берип баштадым. Кусуп аткан бүгүн кичине жакшы азайып калды. Бүгүн кичине калды, биринчи 2 күн аябай кузуп жаман болдук. Анан баспайт, ошо 1-2 неделядай жатыш керек экен. Анан кичине отуруп баштайт го дейм деп ойлоп атабыз. Эми арыгы үмүт бар да. Туулган күнү болгондой эле болуп калдык, кайра төрөлгөндөй эле болуп. Ушул